Мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан чыгарылган бир катар китептердин бет ачары өттү. Иш-чарага басылманын авторлору Келдибек Ниязов, Бактыгүл Чотурова жана министрликтин өкүлдөрү катышты. Кыргыздар Асанкул Куудул, Тепкичтер, Тарыхтын Актай барактары, Саякбай Каралаев улуу манасчы. Ошондой эле балдарга арналган энциклопедиялык китептер мамлекет тарабынан каржыланып 500 нускада жарык көрдү. Негизги максат кыргыз тилин өнүктүрүү, улуу мурастарды жайылтуу жана жаштарды китеп окууга тартуу. Басылмалар окурмандарга жеткиликтүү болуш үчүн республиканын ар бир китепканасына таратылып берилмекчи. Ошондой эле иш-чаранын алкагында Манас жана Адабият күнүнө карата уюштурулган онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү да сыйланды. Анан караңыздар, мына жаш балдар үчүн Индия, динозавр, Россия, Кытай, Жапония өлкөлөр боюнча, гүлдөр боюнча, кемелер боюнча, канаттуулар, аттар боюнча энциклопедиялар да балдардын кругозору өссүн, дүйнө таанымы кеңейсин депчи. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чара абдан маанилүү. Мына Келдибек Ниязов менен жаштардын жолугушуусу дагы болуп өттү. Биз өзүбүздү таанышыбыз керек, тагдырыбызды, тарыхыбызды таанышыбыз керек. Мунун мазмуну ошол Залкар Куудулдун сахнанын аркасында, үйүндө, жолдо, талаада жүргөн жалаң күлкүлүү окуялары камтылганда, күлкү ден соолукту мүлкү дегендей бул китепти окугандар ошо кишини эстеп, иши кылып бир жакшы маанайда болуп калат да.